Вот инфекционная больница. Вот бригада скорой помощи, которая привезла на госпитализацию контактного с коронавирусом. После как в зале больного мы идем сюда, машину загоняем в места, где написано медицинские отходы. Машину брызгаем вон там, а мы сами раздеваемся вот в этом закуточке рядом с этими баками и под открытым небом вот так. Сколько просим нам предоставить место для раздевания, нет. Никто нас не слышит, никто не хочет помогать. И вот в этой мусорке мы раздеваемся. Мы как отходы общества, получается. Тут бытовые отходы, и мы причисляем себя вот к этим отходам. Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Райымбек Матраимов Трамп менен Путинге кат жазды. Коронавирустун экинчи толкуну башталары болжонууда. Кантип сактануу керек? Абакта отурган аялдан коронавирус аныкталды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 27 апрелде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбулат Үсөнбаев Кытайдан келген адистер кыргыз медицинасына кандай бааларын беришкенин айтты. Бүгүн саат 12:00 Кытайдан келген дарыгерлер тобу мекенине кайтат. Кызматкерлер менен жолугуп пикир алмашып турушту. Бир учурда 700дөн 2000ге чейин дарыгерлер менен онлайн түрүндө сүйлөшүү болду. Биздин жасап жаткан иштер эл аралык стандартка туура келерин айтышып, шарттарыбыздын жакшы экенин белгилешти. Эл аралык стандарттарга ылайык иш алып барып жаткандыгыбызды билдиришти. Ошондой эле карантин шарттарын катуу кармашыбыз керек айтышты, дейт ал. Күздө коронавирустун жаңы толкуну болушу күтүлүүдө, ал азыркыдан курчураак мүнөздө өтөт. Мындай пикирин Москва мамлекеттик университетинин молекулалык биомедицина жана иммунология борборунун директору, Россия илимдер академиясынын академиги профессор Михаил Пальцев билдирди. Ал парламент гезитине берген маегинде COVID-19 аба аркылуу жуга турган сезондук оору алып калган, ал жаз жана күз мезгилдерине жогорку чегине жетерин айткан. Бул калктын тиешелүү бир катмарына таасир этет. Кесепети мурда айтылгандай эле улуу муундагыларга жана жаш балдарга да тийиш ыктымал. Коронавирустун күздөгү толкунуна сасык тумоо жана жөнөкөй эле респиратордук ооруларга даярдык көргөндөй эле камданыш керек деп эсептейм, деди академик. Ошондой эле ал COVID-19 инфекциясынын азырынча вакцинасы жок болгондуктан алдын алуу чаралары маанилүү экенин белгилеген. Аны үчүн кадимки сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүп, витаминдүү азыктарды көбүрөөк жеп туруу сактануунун негизги жолдорунун бири экенин билдирген. Ошто экинчи курстун студент кызы ала качууга шектелип жатат. Бул туурасында соттун баш коргоо чарасын тандоо өкүмүндө белгиленет. 22 жаштагы кызды дүкөндүн жанынан унаага салып урдап кетишкен. Жабырлануучу арызында анын экинине каршы урдалгандыгын билдирген. Ош шаардык соту шектүүнү камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандады. Айыпталуучунун жактоочусунун айтымында жигит кылмыш кылып жатканын билген эмес. Ошондой эле АК аттуу жаран күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, өкүнүп жатканын билдирген. Экинчи инстанция шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Бүгүнкү күндө стационарда 292 бейтап жатат. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбулат Үсөнбаев өкмөттүк онлайн брифингде билдирди. Анын айтымы боюнча 258 бейтап канааттандырарлык абалда, 22 бейтап орточо оор абалда. Ал эми 12 адамдын абалы оор, жандандыруу бөлүмдөрүндө 7 бейтап жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда COVID-19 инфекциясынын 695 учуру аныкталган. Анын ичинен 395 адам оорудан сакайып, ооруканадан чыгарылган. 8 жаран коронавирустан улам каза болгон. Булак kыргызtoday.kg. Казакстандын Алматы облусундагы аялдардын абагында отурган аялдан коронавирус аныкталды. Абак карантинге жабылды. Бул тууралуу Казакстандын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык соттолгон аял кош бойлуу болгондуктан ал борбордук ооруканага барып текшерилген. Ал оорукананын бейтаптарынан коронавирус аныкталып, карантинге жабылган. Эми ошол ооруканага барган аялдан коронавирус аныкталып, Абак карантинге алынды. Аны менен байланышка баргандар изоляторго жаткырылды. Fact.kg. Facebook социалдык тармагында Жанибеков Эмирбек аттуу жаран президентке кайрылып, беттырмаарлык кылганына күбө болдук. Мындай маалыматты arva.kg жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Жанибек Эмирбек өзүнүн Facebook'тагы баракчасына өлкөнү Матраимов чечкени үчүн өлкө башчыбыз биздин кайрылуубузга жооп бербейт. Мен агамдын аялы Мария Заворттун Facebook'тагы баракчасын тосмолдоп салышты. Жана ушул күнгө чейин бизди дагы тебелеп тепсөөгө аракет кылып жатышат деп жазып төмөнкү сүрөттөрдү жүктөгөн.
кармаганы чылгый чагымчылык экен. Бул эргул чектен чыгып укук бузууга да катуу шек келтиргенин күбөбүз. Маселен, Раим Атраимовдун телефон номерин ылдый жагына ар кандай смстерди жазышууну ойлоп тапкан. Сабаттуу адамдар эле жала жабып жатканын түшүнөт дечим. А тескери ойлогондор канча. Эгерде сиздин аты жөнүңүздү, телефон номериңизди пайдаланып, кадыр баркты түшүрө турган каалаган сөздөр менен пикир алмашкандай кылып, аны соц тармактарга жарыяласак кандай кабыл аласыз? Кеп мына ушул боюнча. Эгерде Жанибеков Эмилбек мыйзамга каршы иш-аракети үчүн жооп бербесе, эртең башкалар дагы үйрөнүп алышып, интернет айдыңында дээрлик башаламандык, афера ыргагындагы бузукуларды курчутуп кетпейби? Мындай көрүнүшкө укуктук баа берилиши зарыл. Баса бул бала камактагы Эмилбек Кимсановдун иниси экенин кабарланууда. Жанибеков Эмилбектин постунан кийинки комментарийлерден алынган жасалма үлгүлөргө көңүл бурсак, демек, ал үчүн каралуу оңой иш экенине көзүбүз жетет. Буга чейин камакта жаткан Эмилбек Кимсанов мага шеф мындай жазды деп арызданган тасмасы жарыяланган эле. Чындыгын алганда Эмилбек Кимсанов байкуш эмес. Анын үстүнөн бир нече арыздардын алдыңкы сабында генерал Молдомуса Кангантиевдин арызы турган. Жыйынтыгында окурман сиз жазылган смстерге ишене алабызбы? Албетте жок. Бул болгону бул көрүнүш технологиянын жардамы менен баарын кылууга болот деген гана көрүнүш. Эл аралык деңгээлдеги адамдардын кошуп ката жазганы маңкурттук. Мындай көрүнүшкө Ички иштер министрлиги менен УКМК чара колдонушу зарыл. Булак nazarnews.kg. Кыргызстанга жаңы карантиндик чараларды көрүү маселесин талкуулоо азырынча эрте. Бул тууралуу 27 апрелде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Эгер карантин алынгандан кийин коронавирус жуккан жаңы толкун пайда болуп жайыла турган болсо, кыргызстандыктарды кайра карантинге жабабы деген суроого Үсөнбаев төмөнкүнчө жооп берди. Карантин радикалдуу чаралардын бири. Европада да, Кытайдын өзүндө да мындай чара жакшы натыйжасын берди. Адамдардын бири-биринен алыс болушу кырдаалды көзөмөлгө алып, оорунун кеңири жайылышына жол бербөөгө мүмкүнчүлүк түздү. Эгер карантин алынгандан кийин кандайдыр бир жаңы толкун пайда болсо, жапырт жайылса, албетте карантиндик жана обсервациялык чектөө чараларын көрүүгө туура келет. Бирок бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаалга караганда жаңы карантин тууралуу айтуу эрте. 27 апрелге карата коронавирус жуккандардын жалпы саны Кыргызстанда 695 болду. Алардын 8и каза тапты. 395 бейтап айыгып чыкты. Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Нокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы районунда кошулган. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанга илдеттин жайылышын туу чокусуна жете турган мөөнөт 20-24 апрель болот деп божомолдогон. Кабулдагы мечиттердин бириндеги жума намаз 24 апрель 2020 жыл Талибан кыймылы Ооган өкмөтүнүн сунушу четке кагып, Рамазан айында ого атуу режимин токтотуудан баш тартканын билдирди. Талибдер тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө пикир келишпестикке байланыштуу элдешүүнү сактоо орунсуз экенин белгилешти. Ооганстан президенти Ашраф Гани коронавирус пандемиясына байланыштуу 25 апрелде өкмөттүн атынан талибдерге атышууну токтотууну сунуштаган. Талибан өкүлү согуштук аракеттер токтобой турганын айтып, бийликтен тезинен түрмөдөгү туткундарды алмашууну баштоону сунуштады. НАТО альянсы талибдин бул чечимин сынга алды. Брюссель болсо Ооган оппозициячыларын туткундарды алмашуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышууга үндөдү. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык кабыл камактагы 5000 талибди кое бериши керек эле. Талибанда туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Андан бери Ооган өкмөтү талибдин 550 мүчөсүн түрмөдөн чыгарса, куралдуу топ улуттук коопсуздук күчтөрүнүн 60 кызматкери туткундан бошотту. Мырза Боронов инебиз айтты, премьер-министр, вице-премьер-министр президентке ошондой айтпадыбы? Эми экинчи азыркы этапта ошол баардыгын үймө өтүндүрүп, мындай диагностика кылабыз, текшерип этебиз деп айтып атат да. Эми бул өзү негизи тактика туура, бирок буну мен айтып атпаймынбы? Буну бир ай мурун, 1,5 ай мурун жанагы жаңы ачак башталган жерлерде жасаш керек эле да. Мисалы үчүн Сузакта, Былгебешен айылында ачак бар эле да. Бир семья ооруп калган, ошо башында мисалы үчүн, мисалга. Ошол Былгебешен айылда көп эле чоң элчек бар. Ошолордун бардыгын бир камап бир жуманын ичинде, бир 5-6 күнүн ичинде бардыгын диагностика кылып чыкса болот эле да. Андан кийин бир жума, 2 жумадан ай бардыңар жакшы экенсиңер, жаштакай тилиңерди кыла бергиле деп бошотуш керек эле. Ошентип каятаптан жасап келиш керек болчу. Нокатты, Атбашыны 10 000-15 000 жакын адам жашайт ал жерде. Бирок азыр
инфекция Кыргызстан боюнча таркап кетти. Биз ал убакыттан уктурдук. Анын актуалдуулугу жок. Азыр поголовный биринчиден актуалдуу эмес, анын кереги жок. Экинчиден эң негизгиси өзүңүз айткандай, медиктер чарчап калды. Аны кимдер жасайт? Эмче медиктер жасайт, эпидемиологдор жасайт. Андай армия бизде жок. Биздин мүмкүнчүлүк ага күчүбүз жетпейт. Жалпы бардыгына кыдырып чыгыш үчүн бул таткыр болбогон мындай мен көзүм жетпейт агачы. Ошондуктан ал мындай жакшы ниет, жакшы ой, бирок ал ишке ашпайт. Ал 1,5 ай мурун жазса болот деп ошо. Мен өзүмдүн постумда 1,5 ай мурун жазган 2 пункттан турган өзүмдүн көрсөтмө атайын рекомендация бердим эле, сону эч ким окубаса керек деп ойлойм да жетекчиликте. Ошо биринчи пунктун карасаң, тотальное тестирование, диагностика карантинных зон деп турат. Карантин участокторду деп. Мен ошону ойлоп айткам да, бирок ал 1,5 ай өтүп кетти. Анда ошо министрибиз да жаныбызда жүргөн. Ошонун жөнүндө айтканбыз да биз. Министр өзү айтып, ошондой кылсак деп ойлогон элек да. Бирок тилекке каршы кийин болбой калды. Ошол. Эми азыр бүгүн ал актуалдуу эмес, андай эмес. Азыр биз жана азыркы жүрүп аткан эле тактика менен жүрүшүбүз керек. Бирок эң негизгиси бул жанагы бул кандай эмне оорусу жанагы эмне деп коет, орусча айтканда путешественниктердин оорусу деп айтып атпайбы? Путешествие жүргөндө бири-бирине жугузат. Элдер бири-бири менен карым катнаш болгондо жугузат деген сөздөн ушул карым катнашты токтотуп үйдө ошо 14 күн экен да негизги эме 14 күн болсо 14 күндө спат болот экен. Жана инфекция жугалбай калат да бири-бирине, таркай албай калат да. Ошондуктан кытайлыктар семьясында үйүндө 2-3 комнатада бөлүнүп отурупты. Ошо Кытай эли ошону жасады да ошону. Эчке чыкпастан. Көчөгө бир киши чыкпай, 12 миллион халкы Ухань шаары көчөсүндө бир киши жок, чымындын учкан уул аттыда. Анан биз болсо Кыргызстанда шарт жакшы. Бизде мындай андай компактный жашаган жер жок да. Айыл болуп жашайбыз. Бизге